Саламатсызбы, президент мырза. Биз менен маек курууга убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Анда мен дароо эле суроолорго өтсөм. Алдыда конституциялык реформа, парламенттик шайлоо турат. Конституциянын долбоору буга чейин бир топ талаштарды жатса дагы ошол Жогорку Кеңеш мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды кабыл алды. Сиз болсо тийиштүү мыйзамга кол койдуңуз. Эми Кыргызстан референдумду 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөрөт. Сизде өзүңүздө ошол жаңы баш мыйзам, негизи ушул мыйзамдын пайдабалы чың, анан өлкөнүн өнүгүүсүнө бир чыныгы түрткү болот деген ишеним бекемелеби? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталды. 11 апрелге референдумга коюлду. Кудай буйрса, бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун, бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт, анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү да бул жерден. Бул бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө мисалы жашап аткан конституцияны алсак, эң күчтүү конституция президенттик башкаруу боюнча, эң ушул. Бирок эч бир жоопкерчилиги жок. Президент өкмөттүн колу менен жасайт, же парламенттин колу менен жасайт дагы ошолорго шылтап отура берет. Мына мен ошондой кылсам болот эле. Бирок мен андайды, эгер мындай кылсам, мен дагы 5 жыл же 10 жыл жоготобуз Кыргызстан. Жөн эле талаага кетет да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир адам мойнуна ала турган системаны түздүк деп эсептейм. Ал жерде жазылып турат бардыгын мына бүт экономика жагына дагы, ички тышкы саясатка дагы президент өзүнүн керт башы менен жооп берет деп. Буга чейин 30 жылдан бери мындай жооп берем мен деген адам болгон эмес. Эми биздин деле убакыт өтөт. Көз ачып жумганча 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт. Андан кийин деле башка адам келет. Мейли ким кайсы адам келбесин бийлик башына. Ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошонун мойнуна алыш керек. Мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. Бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт. Бири-бирине шылтаган эле айлампа болуп калды да. Жылбай ордунда тура берет экенбиз. Муну тарых өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Ошол учурда жаңы долбоордо өзүңүз белгилегендей президентке эбегейсиз бийлик берилип, ошол эле малда президенттин толук кандуу жоопкерчилиги каралбай калды дегенде сындар айтылбадыбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, мунун артында мисалы демократиялык эмес, автократиялык өлкө түзүлүп калуу тобокелчилиги турган жокпу? Жок, андай эмес. Бул жерде президент толук кандуу мойнуна алат деп жазылып турат. Конституцияны окудуңуздар да. Жазылып турбайбы мисалы? Бардык мен азыр эле айтып өтпөдүм, ички тышкы саясатка, экономика болчу, элдин жашоо турмушуна президент керт башы менен жооп берет деп турат. Бул бир. Экинчи, президентке толук кандуу бийлик деле берилген жок ал жерде. Парламентке дагы бийликтер берилди. Мисалы өкмөттү парламент түзөт. Баягы кабинет министрлерди парламент өткөзөт. Каалабаса өткөрбөй коет. Башка бирөөнү алып кел дейт. То есть бул жерде контролирующий орган бул Жогорку Кеңеш болот да. Көзөмөлгө ала турган. Ошол эле мезгилде соттордун баары Жогорку Кеңеш аркылуу өтөт. Мурда 2005-жылдары, 2000-жылдары соттор Жогорку Кеңеш аркылуу өтчү. Кийин алып мыйзамдар баягы мындай ар кандай башаламан жазылып калгандан кийин анан сотторду түздөн түз президент назначать этип калган. Азыр болсо биз Жогорку Кеңешке берип атабыз. Мына өзүңөр карагыла, тандап бергиле деп атабыз. Бирок Жогорку Кеңештен кийинки дайындоо кайра сиздин колго өтөт, чекитсиз менен. Эми ал Жогорку Кеңештен өтсө, каалайсыңбы, каалабайсыңбы кол коюп указ чыгарып бекитесиң да сотторду. Жогорку Кеңештин бул компетенциясына кирет деген сөз да. И ошол эле мезгилде өкмөт дагы. Азыр эми бул жаңы конституция боюнча министрлер кабинетинин төрагасы деген ат болуп калат. Азыркы премьер-министрдин должности уровенинде эле болуп калат да. Бирок булар бүт бардык министрлер менен кошо биригип Жогорку Кеңештен өтөт бул дагы.
Долбоордун тегерегинде бир топ сын пикирлер айтылды, талаш тартыштар болду. Сиз ошол сын пикирлердин арасынан бир жүйөлүү деп өзүңүз үчүн белгилеп койгон учуруңуз болдубу? Эми бардыгы жипке тизгендей болбойт да. Эми бардыгы эле жипке тизгендей болду деп айтыш да өзү туура эмес. Кемчиликтери сөзсүз болот. Майда чүйдө кемчиликтери болушу мүмкүн, бар, андай жок эмес. Анан сындарды да уктук. Бирок эми мындай өтө орчундуу деле бир мындай ката кеткен жери жок аны. Анан эми сындагандар сындай берет. Ар кимибиздин, сиз экөөбүздүн көз карашыбыз азыр эки башка болушу мүмкүн. Бир эле маселеде. Ал бул закон ченемдүү көрүнүш да. Конституциянын автору жөнүндө көп талаш тартыш болбоду. Анан ошол учурда жоопкерчилик маселеси козголгондо, акыркы жоопкерчиликти парламентке жүктөлөбү, же конституциялык кеңешмегеби, же президенткеби деген суроо туруп калбадыбы? Акыркы жоопкерчилик конституциянын долбоору үчүн кимде болот? Конституциялык кеңешмеде болот. 98 киши. Бул жерде ар тармактан чогулган адамдарды президенттин указы менен түзүлүп, ошолор чечти. Алардын эшиги да ачык болду. Биринчи башында бир 70 эле киши түзүлсө керек эле. Кийин каалаган кишинин баары кирип отуруп 98ге жетти булардык. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдум мыйзамы менен алып чыгышты. Эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот. Анан жогорку кеңеште анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот. Каршы берсе да болот. Бирок мен ойлойм каршы бербейт деп элдин баары. Анткени уже эл 30 жылдан бери саясатты уже жиликтеп чагып үйрөнүп калды да, билишет баары. Парламенттик шайлоо күзүндө өтөрүн жарыя кылдыңыздар. Анан эмне себептен мындай чечим кабыл алынды? Анткени негизи 6-чакырылыштын өзүнө бир баа бере аласызбы? Сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Мурда биз 1-июнга чейин баарын бүтөбүз дегенбиз, майдын аягына чейин деп. Мен дагы айтканмын, бардык саясий процесстер бүтүш керек деп. Мыйзамдагыды жылдырганбыз, баягы шайлоону, конституциянын долбоорун бүтүп алганча чейин шайлоону жылдырып туралы парламенттикин деп 1-июнга чейин баары бүтүш керек дегенбиз. Үлгүрбөй калдык, анткени 2 айлык убактыбызды жоготуп алдык. Эмнеге десеңиз, башында эсиңиздерде болсо керек, президенттик шайлоо менен кошо 10 январга биз мыйзам долбоорун, баш мыйзам долбоорун кошо референдумга коебуз деп ушундай планыбызда бар эле. Анан оппозиция чыкты, баягы МПОчулар чыкты. Бизде парламенттик башкаруу болуш керек, эл ошону каалап атат деп митингдер күндөн күнгө уланып аткан соң, анан мен чыгып туруп анда конституциянын долбоорун токтотуп туралы. Эгер силер ошондой десеңер, мен президенттик деп атам, силер парламенттик деп атасыңар. Силердин да ойду сыйлайлы, меникин да сыйлагыла деп анан элдин өзүнө салалы деп туруп биз 10 январь күнү президенттик шайлоо менен кошо баш мыйзамдын долбоорун эмес, элге 2 суроо менен чыктык. Кайсы башкарууну каалайсың, парламенттикпи же президенттикпи деп. 80% эл президенттикти каалайбыз деп добуш берди. Андан кийин конституциялык кеңешме бүтүрүп алып чыкты. Биз ошондо, эгерде ошондо 10 январь күнү ушул бүгүнкү конституциянын долбоорун ошол күнү кабыл алганыбызда, азыр анда майдын аягына чейин парламенттик шайлоо бүтүп, саясий процесстер бүтмөк. Бирок үлгүрбөй калдык. Мына ушундан кемчилик болду. Бул менин күнөөм эмес, же башканыкы эмес. Ошондуктан анан азыр эми апрелдин 11-inde кабыл алынса, ар жакта дагы бир 2 ай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошол жаңы конституцияга ылайык келтирип, бардык мыйзамдарды, бүт бардык тармактардан мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташыбыз керек. Буга бир 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ошондо июль-августка барып жогорку кеңештин шайлоосу болуп калат экен. Туш келип калат экен да. Анда июль-августта эч ким катышпайт да, билесиздер да. Анан ар жагында 2 ай убакыт калат экен, 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деп ошондой пландаштырып отурабыз азыр. Октябрда эле кайра шайлоо кылалы деп. Анткени сентябрларда уже жыйын терим бүтөт элдин, айылдагыларында көбүнчөсү эми шайлоочуларыбыздын көбү айылда да. Анан ошого карап биз күздө өткөрөбүз деп атабыз да. Эми ал 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деген маселе турат бул жерде. 6-чакырылыштагы парламентке кандай баа бере аласыз? Анткени коомчулукта дагы бул чакырылыштагы депутаттарга алардын дегеле бир дараметине сын пикир абдан күч. Анан октябрдагы толкундоолорго дагы ошо парламенттин сапаты кайсы бир деңгээлде таасир эткен? Эми толкундоолордун бардыгы парламенттен келип чыкпайт өзү. Негизи шайлоолорду бурмалагандан, жасалмалагандан, анан жанагындай массалык түрдө сатып алгандан келип чыкты да. 3 жолу революция болду, 3 тең бизде ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыкты. Ал эми 6-чакырылыштын бул парламенттин
маңдайына жазган экен 6 жылдык өмүрдү. Жакшы эле иштеп беришти, көп маселелерде колдоп берди. Мына октябрь окуяларында качып кетпестен баягы 2010 жылы билесиздер да, мына Ак Жол жарымы качып кетип, жарымын таркатып ийишкен убактылуу өкмөт. Ошентип анан 1 жыл бою конституциялык талаага кире албай, аябай кыйналып, декреттер менен кабыл алып, мына азыр ошолордун кесепетин бүгүн тартып атабыз. Оор кесепетин. Мындайча айтканда баягы последствиясында биз тартып атабыз мына азыр. Эл аралык сотто канча иштер турат, декрет менен туура эмес алган деген сыяктуу. Биз Кудайга тобо ошондой жолго түшүп кетпедик да. Биз мыйзам таласынан чыкпай, бардыгын мыйзам таласында өткөрдүк. Баш мыйзам таласынан чыкпай. Анан эми бул парламент болсо ошо октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам таласына түшүп кете турган, мыйзам таласынан чыкпай, бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Булар чоң жардам берди. Андан кийин канча саясий процесстер болду, алардын бардыгына жакшы жардам берип, мындай жакшы жардам берип келатат да. Булар чоң иштерди жасады десек болот. Бүгүн элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде, бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат. Конституциянын долбооруна байланыштуу талкууларда парламентте ошол эле депутаттар өздөрү буга чейин биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, дайыма президент көшөгөнүн аркасында турчу эмес беле деген пикирлерди өздөрү айтып, өздөрүнүн бир көз карандылыгын, алсыздыгын моюнга алып аткандай болду да. Анан соңку учурда ошондой эң негизги бир чечимдерди кабыл алып аткан парламент канчалык көз карандысыз иштеп жатат деп ойлойсуз? Мына мен жанагы айткан сөзүмдө эле сиз өзүңүз тастыктап берип атасыз депутаттар менен. Мына президент мурда көшөгө аркасында туруп алып, парламентти дагы, өкмөттү да башкарчу, көшөгө артында туруп алып. Бирок 1% нерсеге мамлекетте болуп аткан мейли жакшысынабы, жаманынабы, жакшысы болсо өзүнө алып алчу президенттер. А жаманы болсо алчу эмес. Же өкмөткө шылтачу, же парламентке шылтачу. А мына бул сиздер айтып аткан, сындап аткан конституция бул ачыкка чыгарып атпайбы? Мына ачык бир киши түздөн түз сен жооп бересиң, болду, бардыгын калган парламент өз ишине жооп берет. А өкмөт менен президенттин аппаратын бириктирип институтту бир эле жооп берчү орган кылып коюп атпайбызбы мынакей. Анан эми парламентте мындай сөздөрдү мен эми уга албадым, бирок биз азыркы парламентке эч кандай биздин басым жасабайбыз. Мындан кийинки келе турган парламентке да жасабайбыз. Анткени мурдагылардай болуп өзүмдүн партиямды өткөрүп келем, анан ошол аркылуу мен парламентти башкарам деген принциптен биз кетебиз. Мына бүгүн кеттик. Жергиликтүү шайлоолорго мен партияны катыштырган жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздүн күнү өтө турган парламенттик шайлоого дагы мен Мекенчил партиясын катыштырбаймын. Ким катышса катышсын, бардыгына баягы жолду ачып беребиз. Административдик ресурстарды колдонбойбуз, тескерисинче ким колдонсо жоопко тартылат. Сатуулар, сатып алуулар болсо добуштарды, булар да жоопко тартылат. Мына азыр бүт бийлик бутактарына буйрук бердик, ООЗ-ге да буйрук бердик, жакында кат жүзүндө да буйрук беребиз. Эгерде кимдер ушундай сатып алуу, сатуу менен шугулданса, мына жергиликтүү кеңештерге дагы дароо кармалат, камалат. Анткени бизде мыйзам жол берет аган. Кылмыш жаза кодексинде 2,5 жылга чейин соттосок болот аларды. Биз эми ушундай оорудан кетишибиз керек. 30 жыл оорудук, сатып алуу, сатуу менен. Эми мындан ары бул ооруну айыктырышыбыз керек. Бул биздин өзүбүздүн колубузда. Парламенттик система менен келген 6-чы чакырылыш өздөрү парламентаризмди дискредитация кылды деген сын пикирлерди угуп жатасызбы? Алар боюнча көз карашыңызды менен бөлүшө аласызбы? Парламентаризмди бул парламенттин депутаттары эле баягы сындырган жок, же болбосо жаман көрсөткөн жок. Негизи эле биздин элибиз, жалпы элибиз. Анан саясатчыларыбыз, бүгүнкү эң жогорку эшелондо жүргөн саясатчыларыбыз дагы парламенттик башкарууга даяр эмес экенин өзүлөрү эле көргөзүп койду. Мына ушул акыркы шайлоодо эле көргөздү да. Мына 2010-жылы эле көргөзгөн туура эмес система экенинчи. Балким биз бир 30 жылдан кийин болобу, же 40-50 жылдан кийин болобу, биз деле баягы парламенттик башкаруу болгон өлкөлөр сыяктуу биз дагы мына биз даярбыз деп барсак, барып калышыбыз мүмкүн. Бирок жакынкы бир 15-20 жылда биз даяр эмес экенбиз ага. Көрбөдүкпү? Мына элибиздин дагы турмушун көрдүк, саясатчылардын деңгээлин көрдүк. Бизде саясатчылар келбей эле көбүнчө эле бизнесмендер келип калып атпайбы парламентке. Бизнесмендер келген жерде билесиздер, мамлекеттин кызыкчылыгын карабайт. Только биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгын карайт. Анан экинчи орунга мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коет. Келе жатканында парламенттик шайлоодо ошондой мамлекетчил депутаттар, адамдар келет деп ишенесизби?
Эми үмүт кылып атабыз. Мына саясатчылардын көбү эле ушул жергиликтүү шайлоолорго деле катышпаганын байкадык. Катышпай эле кой бизнес менен эле кетели деген ушундай ой пикирлерин көрдүк да, мындай позицияларын. Анан эми парламенттик шайлоодо деле ошондой үмүт кылып атабыз. Эми саясатчылар мына накта мамлекетчил адамдар келсе, парламентте мыйзам жаза турган, түшүнгөн, ошону жазып кандай өтөт, анан кийин кайра аткарылышын кандай көзөмөлдөш керек, ушундай бир тажрыйбалуу бир адамдар келсе, жаштар келсе, анан кийин парламент оңолот го деп атабыз да. И парламентке элдин көз карашы да оңолот да, баягы таза адамдар келсе. Соңку жылдары ошол сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, эл деле ошол саясатчылардын эрегишинен, бир ичара бүтпөгөн күрөштөрдөн тажаганын айтып келатат. Анан сиз ошо бийликке келгенден бери өлкө ичинде дагы сыртында дагы бир сизди саясий топторду ынтымакка чакырып, бир мындай мамлекеттин өнүгүү үстүнө күчтөрдү бириктирүүгө бир үндөгөн бир пикирлерин билдирип атышат да, ниеттерин. Анан сиз өзүңүз дагы ошол саясий оппоненттеримди куугунтуктабайм деп айтканыңыз бар. Анан президенттик шайлоого катышкан талапкерлер, мисалы Абдил Сегизбаев, Курсан Асановдор камакка алынды. Саясий куугунтук азыр барбы, жокпу? Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш иши бар болчу. Бирок ал ошол шайлоого катышканда билесиздер да, баягы кол тийбестик укукка ээ болот. Анан өзүн элге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул ушундай болгон. Мен шайлоо учурунда эле айтып жүргөм, эсиңиздерде болсо керек. Иш козголгон, бирок кандидат болуп кетти. Анан биз аны эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе, шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да, куугунтуктасак. Биз айттык, иши далилденсе анан кийин камагыла деп мен айтып атам баарына тең. Сотторго дагы өткөндө соттор менен дагы сүйлөштүк. Ар бир чыгарган чечимиңер үчүн керт башыңыз менен жооп бересиңер деп. Тергөөчүлөргө да айтып атабыз. Оперативниктерге да айтып атабыз. Ар бир кылган ишиңерге керт башыңар менен өзүңөр жооп бересиңер. Мындан ары куугунтук болбойт деп. Аны эми күнөөсүн сот чечсе, ал бир эле кылмыш иши эмес, бир нече кылмыш иши бар экен негизи. Мага жеткен маалыматтар боюнча. Бирок мен аларга кийлигишкен жокмун. Айрым саясатчылар баягы тергөө менен кызматташуу деген негизде толуктап кетейин азыр. Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес да, анда менин менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына. Же мурункудай бир журналисттерди куугунтуктап баягы сайып кеткен жери бар. Мына азыр баягы журналист бар го, Швецияда жүргөн, аты ким эле? Сыргак Абдылдаев. Сыргак Абдылдаев, аны мына билесиңер. Баягы кол бутун буу этаждан ыргытып ийген, камалгандар бар. Биз эч кандай болгон жок да мына. Кудайга тоо дешибиз керек. Ага мына 5-апрелде эч бир журналисттин чекесине черткен жок. Саясатчынын, депутаттын дагы, коррупционерлерге да үйүнө да барган жок да. 2010 жыл эсиңиздерде болсо керек эми. 10 эле жыл мурун эмне болду эле мына. Үйүнө чейин кирип барган, баары качып кетип, саясатчылардын баары, журналисттердин баары качып кетип, 6 айдан кийин кайра келбеди эле көбү. Арты 3 жылда келген. Биз андай кылбайбыз. Ал оруудан кетишибиз керек. Алдыдагы суроолордо дагы кененирээк сүйлөшөбүз бул жөнүндө. Сиз президент болуп шайланып келген соң, өкмөттө оптимизация жараяны жүрүп, бир топ кызматтар өзгөрүп, бирлешкендей болду. Кадрлар жылышып, жаңырып жаткан кез азыр. Анан азыр мамлекеттин кадрдык потенциалы кандай? Анан деги эле сиз азыр өзүңүздүн командаңызга канааттанасызбы? Биз эми өкмөттү оптималдаштыруу боюнча эми баягы 48 агенттиктерди, комитеттерди, фонддордун баарын кошкондо 48 министрлик ачылып кетиптир да, ушул 30 жылдын ичинде. Анан анын баарын ошо өкмөт менен биргеликте отуруп, баягы структурасын карап атканда айттык. Эми бүгүн эртең 11-апрелде жаңы конституция кабыл алынса, жаңы өкмөт түзүлөт. Эки өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты биригет. Ошон үчүн сразу эле азыр эле карайлы, дароо эле бир сыйра алдын ала карайлы, кийин дагы өзгөртүп отурбай деп, ошону 12 министрликке бардыгын бириктирдик. Бул эми бир топ эконом болот да, бул бюджетке эконом болот, баягы элдин каражаты да казынага эконом болот. Анан эффективдүү түрдө иштей башташат экен. Мына азыр кадимкидей мурдагыдай бюрократия жок. 12 эле министрлик, анан бир комитет ГКМ. Оперативдүү түрдө маселелер чечиле баштады. Бул өзүнүн жемишин бир айдын ичинде берди мына. А мурда 3 жылдап, 5 жылдап чаң басып
жаткан кагаздар, чечилбеген иштер, бири менен макулдаша ала турган иштер бүт баары токтоп турган болчу. Мына биз бүгүн андай болбойт. Мындан ары андай болбойт да. Анткени оперативдүү түрдө 13 министрликтин канчосу менен, 5 менен, 6 менен макулдашыла турган болсо, тез-тезден эле келип бүтө турган болду. А мурда элестетиңиз, 48 жакка чачырап кеткенде кандай болот эле. Сиз ошол бийликке келе жатканда, жанагы мамлекеттик кызматка келип жаткан атка минерлер жөнүндө сөз болгондо, кийин бардыгы тең конкурстун негизинде кызматка кайрадан алынат деген элеңиз да? Туура. Азыр бул жараян кандай стадияда? Азыр бүгүн мамлекеттик кадр кызматында мына акимдерди, зам акимдерди тандоо жүрүп жатат. Бул ушу 1 айдын ичинде 1 апрелге чейин бүтсө керек. Менин толук маалыматым жок бул боюнча. Конкурстук негизде өткөрүлүп атат. Сырттан келип да тапшырды деп өткөндө мен интернеттен окуп калдым. 270ке жакын дагы сырттан дагы тапшыргандар болгон. Эми министрликтердин бүгүнкү оптималдаштырылган министрликтердин положениялары бүгүн иштелип чыгып атат, бүтүп атат бүгүн. Эми баягы аны да 1 күндө, 2 күндө жаза койбойт экенсиң да, анын баарын жет өлчөп биргешиш керек. Ар бир министрлик өзүнүн специалисттери менен отуруп, бардыгын иштеп чыгып бүгүн даяр болду. Эми ошол бошогон кызматтарга, бошогон деп айтсак болот да, жаңы кызмат болуп эсептелет да. Ошолорго дагы иштеп аткандарды, анан сырттан келип тапшырам дегендерди дагы конкурс аркылуу өткөрөбүз. Конкурс аркылуу өткөрүп туруп, анан кийин дайындалат. Мына бүгүн жаңыдан башталып атат ал. Октябрдын каармандары дагы кызмат орундарына дайындалган болчу. Акыркы апта ичинде алардын дээрлик көбү кызматтан кетип жатат. Анан бул мыйзамдуу ченемдүү эле көрүнүш беле? Эми баягы оптималдаштырууга келгенде алардын кызматтары кыскаргандар болду. Ошон үчүн кетишти. Анан айрымдары баягы биз кыйкыра беребиз го, кыйкырып эле келдик го, акыркы 10 жыл, 15 жыл жаштар кызматка келсин, жаштар кызматка келсин деп. Жаштар деп алып келип койгон жаштар дагы баягы тажрыйбалыгынын жетишсиздигинен тарта албай калат экен, ошол тармактарды. Анан аларды башка жака жылдырып, аларды дагы жумушсуз калтырбайлы деп башка жака жылдырып, анан тажрыйбалуулардан коюп атабыз да. Анткени биз баягы мамлекеттик кызматты кылдат карабасак, бул жеке менчик кызматыбыз эмес да, жеке менчик бир фирмабыз эмес да, мамлекеттин кызматы болгондон кийин ошол тармакты баягы убакытты өткөрбөй, тез алдыга жылдырып кете турган кадрларды коюшубуз керек болуп атат да. Ошол учурда жаштар дагы көп сунуштарды айтып атпайбы, мамлекеттин өнүгүшү үчүн? Аларды мындай кабыл алып атабыз, аларды да кабыл алып атабыз. Алардын дагы ишке ашып кете турганы бар экен, ишке ашпай кала тургандары бар болуп атат. Кабыл алып атабыз баарын. Биздин эшигибиз бардыгына ачык болуп атат азыр. Учурда өлкөнүн экономикалык абалы абдан алсыз, кымбатчылык баягы элдин турмушунда сезилип жатат. Сиз президенттик башкаруу аркылуу экономиканын жоопкерчилигин дагы ошол өзүңүздүн мойнуңузга алууга камынып жатасыз. Негизи эле өкмөт экономиканы кантип жолго коюп, элдин турмуш жашоосун кантип бир оңдойт? Экономикабызда чындыгында кыйынчылык бар. Бул бүгүн эле жарала калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32 жылга чейин толук мынакей, эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектлерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80%-ын жеп койгон учурлар болгон да. Мисалы сырттан келген карыздарды алганда грант аласыңбы, же болбосо башка мындай кредит аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүн 20 жылда актай турган тармактарга, проектлерге жумшаш керек эле да. Бизде андай болгон эмес экен да мынакей. Мына кече Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чуккан фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат мынакей. Мына көрдүңүздөр, эң кыйын акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз кыйын. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз. Кудай буюрса, сырткы карыздарды дагы мындай убагы менен төлөй турганга мүмкүнчүлүктөрдү биз пайда кылабыз. Ал эми кымбатчылык дедиңиз, кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына азыр интернеттин заманы, карасаңыздар болот.
Биз колубуздан келишинче аны да аракет кылып атабыз. Мына өкмөттөн азыр 400 миллионго жакын сом бөлүп бердик дагы. Россиядан суу, май, жанагындай кант жана башка ушундай бир кымбаттап аткан товарларды алып келип, арзан баада элге таратып берип, кайра ошол эле кайра түшкөн акчаны кайра жиберип алганга биз азыр биринчи кадамдарды кетти уже. Качан сезиле баштайт ал коомчулукка? Дагы бир кыйынчылык бар. Анткени могу пандемия деп бардык чек араларыбыз жабык. Мына Казакстан менен да жабык, транзитибиз жок. Ошон үчүн жана самолет менен учуп кетүүлөр кымбат болуп атат. Кытай менен таптакыр эле жабык десем болот. Мурдакыдай баягы машиналардагы авиасообщенияларыбыз да жок. Кудай буйруп калса, Кытай тараптан ачылса, Казакстан ачылса, кадимкидей эле арзандайт болчу да. Анан ошо биздин жана кылып аткан кадамдарыбыз дагы ишке ашып кетет. Ишке ашат ал буюрса. Эми буга убакыт керек, ушу апрель, май айлары буюрса жетишип калабызбы деп атабыз. Кече Өзбекстанга барган сапарыбызда да мына чек аранын бардыгын ачалы дедик. Мурдагыдай кенен кесир элдерибиз бири-бири менен катташып турсун дедик. Жаап албайлы минтип деп. 7 пунктубуз жабык экен, алардын баарын ача турганга сүйлөштүк. Мына бүгүн иштери жүрүп атат. Кудай буюрса Өзбекстан менен толук ачылат. Казакстан менен дагы 2 апрелде мына ошо Кордай менен Ак жол постун ачканы турабыз. Чек аралар ачылса, Кудай буюрса кадимкидей эле арзанчылык болот. Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү улай тышкы карыз боюнча белгилеп өтпөдүңүзбү? 5 миллиард долларга жетип калды депчи. Анын 40%-на жакыны Кытай банкына кайтарылчу акчалар. Анан сиз жакында эле эгер ошол төлөөнчү карыздын убагында кайтара албай калсак, биз көптөгөн ошол объектилерибизден айрылып калабыз деген тынчсызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча, анан алар кайсылар экендигин айта аласызбы? Мисалы, сиз үйүңүздү коюп кредит алдыңыз дейин, банктан. Анан банк менен сиз келишим түзөсүз. Эгерде төлөй албай калсам, же процентин кечиктирсем, же болбосо бир күн өтүп кетсе, мен үйүмдү берем дейт. Банк алып алат үйүңүздө, туурабы? Так эле ошондой сырткы карыздар да ошондой. Мамлекет менен мамлекеттин ортосунда келишим түзөт. Төлөй албай калсаң, же бир күн кечиктирсең, анда могул проектини мен алам дейт. Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген. Ошолорго алганбыз да баарын мынакей, шунун баарын. Эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр да. Азыр сиз санап өткөн объектилерди. Мен санап өткөн объектилер ошондой. Андан башка деле, мисалы, алар жетпесе, андан башкасын дагы алганга укуктары бар да. Эми бул жерде мурдакы бийлик ошондой деп кол коюп койгон экен договорго. Келишимге ошентип кол коюлган экен да. Эми келишимди кичине башкачараак түзсө болмок, мындай жумшагыраак кылып турупчу. Анан бирок биз ушу убагы менен төлөп берип атабыз. Мына былтыркы 20 жылкы карызда 30 миллион доллар төлөшүбүз керек болчу. Жылдын 31 декабрга чейин аны төлөп бердик. Бардык источнигин таптык. Ар жак бер жактан кылып атып төлөп бердик. Эми быйылкы жылкысын деле жеңил төлөп кетебиз жылдын аягына чейин деп бизде ишенимдүү өзүбүздүн булактарыбыз бар. Сиз көп маалымат каражаттарында да ушул сөздү кайталап келе жатасыз. Карыз төрөөнүн планы бар депчи. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? 1-2 кадам, мисалы, кайсы негизги кадамдар жөнүндө сөз болуп атат? Азырынча айта албайм аны. Азырынча айтпай турайын, ал өзүбүздүн жашыруу маалыматыбыз. Өткөн жылы анда ошол эле акча маселесинен уланта берсем, ошол донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774 миллион долларлык жардам көрсөтүүгө убада беришкен. Бул акчанын 343 миллиону бөлүнүп берилген. Анан ошол өлкөнүн экономикасы азыркы учурда сырткы жардамдын эсебинен кармалып турат дегендин өзү бул кооптуу сигнал эмеспи Кыргызстан үчүн? Азыркы сиз айткан ошол тышкы карыздарды эске алганда. Бул туура эмес маалымат, сырткы карыздын эсебинен кармалып турат деген. Ушул 343 миллиону дагы келгени дагы биздин толук ошо бюджетке колдонулган эмес. Мунун жарымынан көбү, жарымы желип кеткен да. Дагы эле баякыдай эле ит адатыбызга айланганбыз да. 30 жылдан бери эле. Келген гранттар деле мына бияка больница салдым деп коюп, а жерге бир 10 миллионго больница салса, 30 миллион кетти деп 20 миллион чөнтөгүнө салган фактылар бар. Бул боюнча азыр изилдөөлөр жүрүп атат. Бир 2-3 айдан кийин уже жыйынтыктары чыга баштайт. Муну да көрөсүздөр. Өлкө ошол сырткы жардамдардын эсебинен жашап жатат дегенге сиз макулсузбу? Эми сырткы жардамдардагы кадимкидей эле баягы жардамы тиет, сезилет ал деле. Сезилет. Бирок биздин өзүбүздүн ички эле ресурстарыбыз, мисалы, баягы эмгек акыларды, пенсия пособияларды жаап бергенге, анан анча-мынча кичине өнүгүүгө жете тургандай шартыбыз бар.